Жатын моюнчасынын рак оорусу бул жатын моюнчасында зыяндуу шишиктин пайда болушу. Бул зыяндуу шишиктер оорулардын арасынан жатын моюнчасынын зыяндуу шишиги экинчи орунда турат. Эмчектин зыяндуу шишигинен кийинки эле местада жатын моюнчасынын зыяндуу шишик оорусу турат. Бул оору менен негизинен 30 жаштан 55 жашка чейинки аялдар ооруйт. Репродуктивный возраст деп коет. Ошол мезгилдеги аялдар көбүнчө ошол мезгилдегилер оорушат. Половой контакт менен эрте жашаган, половой партнер же болбосо эрте күйөөгө чыккан кыздар оорушу мүмкүн. Абортту көп кылган аялдар оорушу мүмкүн. Эрте төрөгөндөр 16 жашка чейин кээ бирлер төрөп атпай, ошолор оорушу мүмкүн. Ошолордун бардыгы фактор риска деп коет, группа кирет. Эрте кандан калса, сексуалдык өнөктөштөрүн көп алмаштырган аялдар оорушу мүмкүн. Анан бул ооруну көбүнчө адамдын папиллома вирус деген вирусунан 70% 80% пайыз ошол вирус бар аялдар оорушат. Бул жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн биздин аялдар көбүнчө гинекологко качан ооруп өтүшүп кеткенде кайрылышат. Ошону өтүп кетпеш үчүн күйөөгө чыккандан же сексуалдык өнөктөш тапкандан баштап аялдар 1 жылда 1 жолу гинекологко келип профессионалдык осмотрдан өтүп туруш керек да, көзөмөлдөн. Вакцина дегенде биз живой микробтордон вакцина кылып, мурдадан да мурун калып жүргөн, например, балдарга туберкулездон вакцина кылганда ошолордун бардыгы живой микроорганизмдерден жасалып, организмде адамдын организминде иммунитет пайда болчу да. Бул вакцина алардын айырмаланган составы белоктон турат. И живой микроорганизмдер жок бул жерде. Ошол аркылуу эле иммунитет иштеп чыгат да. Вакцинаны бир эле кыздарга эмес, балдарга да жасаш керек. Вообще өзү кыздарга, балдарга баарына чогуу жасаш керек. Пока сексуалдык өнөктөш тапканга чейинки кыздар 26 жашка чейин өзү вакцина алышат. Андан кийин 45 жашка чейинкилер деле алат. Экинчи түрү 26 жаштан 45 жашка чейинкилер, алар бир түрү менен ооруп калса, экинчи түрү менен ооруп калбаш үчүн алса болот да. Мамлекеттик уровеньде бизде жок. Биздин эч кайсы учрежденияларда, медицинский учрежденияларда жасалбайт. Эгер кишилер өздөрү сатып келип жасатам десе, анда жасатса болот. Точно билбейм. 7 000 8 000, Россияда 9 000 чейин. Казакстанда 7 000 8 000 деп угатабыз.